бүт областька өткөзүп атабыз. Мында форма берчү элек, быйыл мындай сумка ичинде окуу куралдары менен силерге тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Талас облусундагы Аярыл үй бүлөнүн балдарына ушундай сумкалар таратылды. Ичи окуу куралдарына толгон сумкалар жер үйкенин иштеткен Альянс Алтын компаниясы тарабынан берилди. Бул камкордукка ата-энелер ыраазы болушту. Атыңы? Молодец. Бешке окуйсуңбу? Буюрса. Альянс Алтын компаниясына ыраазычылык билдиребиз, ата-энелердин атынан баарыбыз. Рахмат, ушул ишиңерге ийгилик, ишиңер ийгиликтүү боло берсин, баарыңарга ден соолук каалайм. Компания өзү берсин, эмди жылы будан да көбүрөөк подарка берели. Рахмат, ыраазыбыз. Окуу куралдары облустун баардык аймагына бөлүштүрүлдү. Демөөрчүлүк кылгандар Талас областындагы шаар райондорго барып, сумкаларды жеринде тапшырышты. Жакшы кесиптин ээлери болгула, ушу районду көтөргөн, областыбызды Кыргызстанга өзүнүн салымын кошуп койгон жигиттерден болсун, Абдан жакшы. Мындай нерсе кошуп койгум келип атат. Бул билим берүүгө, анан баланы окутууга инвестиция жасоонун келечеги кең да. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип жакындан жакшынакай иштеше берели. Деги эле баягы жаңы жылда балдардын подаркалары 8 мартта ушундай даталуу күндөрдө дагы башка деле инфраструктура боюнча дагы ушул Алтын Альянстын жардамы аябай көп да. Муну биле жүрүшүбүз керек. Альянс Алтындын бул колдоосуна балдарын 1-класска жөнөтүп жаткан ата-энелер кубанып, ыраазычылыктарын айтышты. Сиздердин колуңуздардан сумка алып атат, эми билимдүү болуп, агылга келип иштеп калсын. Рахмат. Белгилей кетсек, кен иштеткен компания мурунку жылдары 1-сентябрга карата мектеп формаларын тектирип атайын Аярыл үй бүлөнүн балдарына белек кылчу. Быйыл болсо ушундай жол менен жардам берүүнү чечишкен. Альянс Алтын компаниясы ушу 1-сентябрь билимдер күнүнө карата жетишсиз үй бүлөнүн балдарын 1-класска барган балдарына ушу 123 комплект окуу куралын жана сумкасын даярдап берип атат. Айта кетсек, ар бир сумка 2,5 миң сом тегерегине айланды да. Жыл сайын формалар таратылчу школьный. Бул жылы ошо өзгөчөлүк кылып окуу куралдарын тараталык дедик. Ошондой эле бул бүт областька таркатылып атат да. Окуу куралдары салынган ушундай сумкадан 123 даана облустун Талас шаарына, Талас, Бакаята, Манас, Айтматов райондоруна, ошондой эле жер үйкени жайгашкан Шумкар уя айыл аймагына да таратылды. Бул жардамдын жалпы суммасы 310 миң сомду түздү.